Салам барыңыздарга. Бүгүнкү тема YouTube'дан кантип көп просмотр чогулса болот жана кантип көптөгөн подписчиктер чогулса болот. Мына ошол тууралуу болмокчу. YouTube бул серьезно тармак башка тармактарга караганда. Ошондуктан буга серьезно караш керек. Серьезно карабасаң сени бат эле YouTube чыгарып коет. Анын үчүн эмне кылыш керек? Метаданные билиш керек. Метаданные деген эмне? Бул видеонун аталышы, названиясы, экинчиси бул описание, үчүнчүсү теги, төртүнчүсү бул обложка. Мына ошол төртөөнүн үстүндө иштесеңиз, сиздин видеолоруңуз сөз түрдө поисттен издеп жатканда чыгат жана рекомендацияга берилет. Бул нерсени билүү зарыл деп ойлойм ар бир блогер үчүн. Мен мисалы үчүн YouTube блогер үчүн, мен мисалы үчүн жаңы YouTube канал ачып, видеолорумду киргизип жатканда бул тууралуу мен билген эмесмин. Мүмкүн билгенимде батыраак видеолорум просмотр чогултуп, батыраак подписчик чогултуп баштамак болсом керек. Лучше поздно чем никогда дейт, ошонусунан дагы Кудайга шүгүр. Андан дагы канчалык сиздин видеолоруңуз качественно тартылбасын, канчалык пайдалуу, канчалык кызыктуу болбосун, бирок сиздин метаданныйыңыз болбосо, анда сиздин просмотрларыңыз абдан аз болот, подписчиктериңиз дагы абдан аз болот да. Ошону билүү абзели болот. Анын үчүн биринчи кезекте бул метаданныйдын биринчиси видеонун темасынын мазмунун туура тандашыңыз керек болот. Видеонун названиясын, аталышын. Ал эмне? Видеонун темасы деген бул тексттин жалпыланган мазмуну. Же болбосо видеонун жалпыланган мазмуну эмне? Кандай темаларды видеолорду жакшы көрөт? Мына ошону дагы эске алышыңыз керек болот. Ошол бир кызыктуу тема коесуз, андан кийин описание. Видеоңузду кыскача эмне жөнүндө болот, ошонун жөнүндө түшүндүрөсүз описаниеде жана өзүңүздүн данныйларыңызды дагы калтырсаңыз болот. Көптөгөн ссылкаларды, мисалы үчүн Instagram'дан же болбосо магазиндердин ссылкаларын калтырсаңыз болот. Ал дагы сиздин бир видеоңуздун кыскача мазмунун түшүндүрө аласыз. Темага караганда кененирээк түшүндүрө аласыз. Андан кийинкиси теги. Тегин дагы сөз түрдө билүү зарыл. Анткени тегин толтурбасаңыз, YouTube сиздин видеоңуз эмне тууралуу экендигин түшүнбөйт. Сиз YouTube'га түшүндүрөсүз. YouTube сизге 200 тамга берет. 200 тамганы колдонуп, сиз 200 символ деп койсом болот. Эми тамга символ бардыгын аралаштырып YouTube'га түшүндүрөсүз сиздин видеоңуз эмне тууралуу экендигин. Бул тегин толтуруу абдан маанилүү. Мен көпчүлүк учурда байкаймын, көптөгөн блогерлер башка блогерлердин популярдуу видеолорунун тегин көчүрүп алышат. Көчүргөндө мен ойлойм ошондой теманын дагы ошондой темада видео тартат, тегин ошондой жазат, дээрлик бирдей да. Мен айтат элем, ошондо ал видеонун рекомендациясынан чыкпайт ал видео. Көчүрүп алган адам. Ал ошол популярдуу видеонун рекомендациясына чыгыш үчүн ошол темага жооп катары видео тартышыңыздарды каалайт элем жана аны YouTube өзү да көп жолу тастыктаган. Ошол темага жооп катары же болбосо ошол теманы дагы да болсо көбүрөөк ачып беришиңиз керек көрүүчүлөргө. Көбүрөөк ал теманын үстүндө ал адамдан дагы көбүрөөк жакшыраак иштешиңиз керек болот. Ошондо ал ошол видеонун рекомендациясына чыгып калат сиздин видеолоруңуз. Ошону да билүү абзел. Андан кийинкиси обложка. Обложкаңыз абдан маанилүү болуш керек. Абдан бат көзгө урунуш керек жана абдан түшүнүктүү болуш керек. Сиздин видеоңуз эмне тууралуу экендигин. Обложканы кантип жасаганын билбесеңиз, менин видеолорум бар. Ошол видеолордун ссылкасын описаниеде сөз түрдө калтырамын. Керек кантип обложкаларды жасаса болот, мына ошону үйрөнсөңүздөр болот. Же болбосо мен кээ бир учурларда кандай десем, прямой эфирге көп киремен, ошол прямой эфирден көбүрөөк түшүндүрөм. Абдан көп жасап көрсөткөм мына обложкаларды дагы. Ал обложка абдан маанилүү. Сиздин видеоңуздун күзгүсү, ошол сиздин видеоңуздун обложкага кантип түшүндүрө аласыз. Сүрөттөрдү колдонуп, тексттерди колдонуп, өзүңүздүн видеоңуз тууралуу обложкада түшүндүрүшүңүз керек болот жана ал адамды чакырыш керек. Бул абдан маанилүү. Андан кийин дагы бир маанилүү нерсе, сөз түрдө, мисалы үчүн, бир нерсени байкаймда,
Misal üчүн bir блогерде 100 000 подписчик бар, ошонун ичинен 10 000 эле просмотр болот. Ар бир видеосу 10 000 тегерегинде мүмкүн аз, мүмкүн андан көп да. Мындайча айтканда 10 эле процент көрөт. Эгер 10 эле процент көрсө, мен ойлойм YouTube үчүн бул абдан чоң, YouTube'да ал чоң эме жетишкендик болуп калды. Мурун мисал үчүн 100 000 катталуучу болсо, 100 000 катталуучунун баардыгы көрүшчү да. Анан кийин азыркы учурда байкашым боюнча, мисал үчүн сизде бир 10 000 подписчик болсо, 10 000 катталуучу болсо, анын 10% эле көрөт, 1000 эле адам көрөт да. Ал эми калган көрбөйт. Эмнеге? Ар дайым блогерлер айтат, сөз түрдө подписаться болуңуздар жана сөз түрдө колокольчикти басып коюңуздар жанында коңгуроон. Эгер баспасаңыздар, жаңа видео келгенде ал адамга келбейт. Жана ошол адамдын өзүнүн эле адамды издеп эле кирбесе эле, чыкпаса эле видеолор, а так келбейт да анын видеолору. Ошон үчүн сөз түрдө коңгуроону басып коюңуздар дейт. Ошон үчүн коңгуроону басуу дагы өтө маанилүү. Азыркы ушундай болуп калды. Мурунку учурда болсо, YouTube'га жазылганда эле бат эле келчү да, мисалы үчүн 10 000 катталуучу болсо, 10 000 катталуучу көрчү. Азыр 10 000 катталуучу 1000 көрсө, бул YouTube'да бир чоң жетишкендик болуп калды да, ошондой болуп калды. Ошон үчүн канча подписчик болгону маанилүү эмес YouTube'да. Канча просмотр болгону маанилүү болуп калды азыркы учурда. Просмотр абдан маанилүү. Ошону эске алышыңыздарды каалайт элем. Дагы бир жолу айтып өтөм, канчалык качественно тартылбасын видеоңуз, канчалык кызыктуу, пайдалуу болбосун, бирок сиздин метаданныйыңыздын үстүндө иштебеген болсоңуз, анда сиздин видеолоруңуз популярдуу болбойт, просмотр көп чогулта албайт, подписчиктерди көп чогулта албайт. Ошону билишиңиз керек деп ойлойм. Бул видео сиздерге пайдалуу болсо болду деп ойлоймун. Түшүндүргүңүздөр болсо керек эмне тууралуу экендигин, метаданный эмне экенин, теги, описание, обложка жана ошондой эле видеонун темасы дагы абдан маанилүү экендигин түшүндүрүңүздөр болсо керек. Анда эмесе кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин деп каламын. Сиздер менен сак саламатта калыңыздар.